أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, адаттагыдай эле тафсир сабагыбызды окууну андан улантабыз, андан ары окууну улантабыз. Мына ошол тафсир сабагыбыздан ошол 30-парадан Жузанна парасынан Шарх сүрөсүнө жетип келген экенбиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шарх сүрөсү бул шархтай турган сүрө. Кимди шархтайт? Кимди түшүндүрөт? Ким тууралуу маалымат берет, кабар берет? Бул сүрө албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу маалымат берет, кабарлайт, шархтайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу бизге түшүндүрмө берип, анын ким экендигин бизге баяндап берип, ачыктап берет. Ачык, айкын баяндап берет. Ошону менен бирге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу маалымат берүү менен адамзаттын ким экени тууралуу маалымдайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жашоодо кандай жашады, кандай түрдө бактылуулукка жетишти, жана муну менен адамдар мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жүргөн жолдон жүрсө бактылуу жашашат жана акырет бактылуулугуна жетишет. Мына ушул нерселер тууралуу, мына ушул сүрө баяндайт, сөз кылат. Кыскача айтканда, Шарх сүрөсү инсандын дүйнө акырет бактылуулугунун бактылуу бир көрүнүшүн баяндап берет. Ошондуктан бул сүрө Шарх сүрөсү деп аталган. Алам нашрах лака садрак. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам нашрах лака садрак. О Мухаммад, биз сенин көкүрөгүңдү кеңейтпедикпи? Көңүлүңдү ачып койбодукпу? Вадана анка визрак. Сенден күнөөлөрдү алып салдык. Аллази анқада захрак. Ал сенин, ошол күнөөлөр сенин иниңди, же желкеңди, же белиңди эзип турган. Ва рафа'на лака зикрак. Жана биз сенин атагыңды чыгардык. Фа инна ма'ал усри юсра. Албетте кыйынчылык менен бирге жеңилдик бар. Инна ма'ал усри юсра. Албетте кыйынчылык менен бирге жеңилдик бар. Фа иза фарагта фансаб. Эми качан намаздан бошосоң, эми качан ибадаттан бошосоң, намаздан бошосоң, тырыш, аракет кыл. Ва иля раббика фаргаб. Жана Раббиңе гана умтул. Мына бул сүрөнүн ошол башынан аягына чейин кыскача мааниси. Мына сүрө башынан аягына чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу кабар берип жатат. Бирок Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам адам. Муну менен жалпы адамзатка айтылынып жатат. Кул иннама ана башарун мислукум юха илейя аннама илахукум илаху вахид. Айт, о Мухаммад, мен силер сыяктуу эле адаммын. Мага болгону Раббим тарабынан илахыңар, ошол сыйынуучу затыңар жалгыз деген нерсе вахий кылынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтылып жаткан нерсени ар бир адам мага айтып жатат деп кабыл алуубуз керек. Кээ бир өзгөчөлүктөр бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Ал өзгөчөлүктөр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө гана таандык. Алам нашрах лака садрак. О Мухаммад, биз сенин көкүрөгүңдү кеңейтпедикпи? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү эмнени сураган? Буга мына ушул акыйкаттын астында жооп бар. Бардык адамдарда мына ушундай бир сыпат бар, бутунун астындагы неаматты көрө албайт. Өз колундагы неаматты көрө албай жашайт. Тафсир алымдарынан имам Табари жана башка тафсир алымдарында да келген Ибн Аббас радияллаху анхумадан риваят кылынат.
Бұл хадис: "Саалту Рабби мас'алатан, вадидту анни лам ас'алху. Qultu ya Rabbi, qad kanat qabli rusulun, minhum man sakharta lahu ar-riyaha, wa minhum man kana yuhyi al-mauta. Qala alam ajidka yatiman fa'awaytuk, alam ajidka dallan fahadaytuk, alam ashrah laka sadrak wa wada'tu anka wizrak." Qultu bala ya Rasulullah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Rabbimden bir narsa so'rab qo'yib turman. Qalagan elem surabay qo'yuuni. Surabay qo'yganimda ele degan ekan. Rabbimden bir narsa so'rab qo'yib turman, so'raganimda yaxshi bo'lmoq ekan. Emne narsani so'radi deyilinse, Mekkedagi mushriklerden, buzuqlardan jamandığından, kelekesinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sığılıp ketken edi. Adamlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mucize talap kılışa öğretiler. Musa aleyhisselam'ın mucizası bolğan, İsa aleyhisselam'ın mucizası bolğan, İsa aleyhisselam ölüktü tiriltip jibergen. Adamlar da mana uşunday mucizelardı talap kılışatılar. Bu narsalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sığıp jiberetiler. Munday manisiz sorular oşol adamlar tarafından bulup oturgan. İsa aleyhisselam ılaydan kuş jasap, ağa üylöse al kuş uçup ketet boldu. Musa aleyhisselam taşka bir ursa, taştan bulak atılıp çıkartılı. Müşrikler de mana uşul nerselerde suraşatılı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ona köngülü çögüp, anan Rabbisinden suraytılı, mağa da mana uşunday mucize bergindi. Mana uşunday mucizeler mağa çeyinki elçilerde bolup dur. Alardan birine şamal moyun sundurulup koyulup dur. Süleyman aleyhisselam ona bu şamal moyun sundurulgan peygamber. Alardan biri ölüktörde tiriltet eken. Al İsa aleyhisselam bolçu. Allah Teala mana uşunda ayat düşürdü. Qala alam yajidik. Qala alam ajidka yatiman fa'awaytuk. Seni bir cetim avalda bir tapkan elek. Seni bir cetim avalda tapkan elek, sağa başpanik verdik. Alam ajidka dallan fahadaytuk. Seni bir adaşıp jürgen adam eleng. Sen bir adaşıp jürgen adam eleng. Hidayat verdik. Uğra jolga saldık. Alam ashrah laka sadrak ve wada'tu anka wizrak. O Muhammed, biz senin kökürögüңdü kengetpedik mi? Seni keng peyil kılıp koymadık mı? Senden gününü alıp salvadık mı? Qultu bala ya Rabbi. Qultu bala ya Rabbi. Men ayttım, o Rabbim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mana şu nimetlerin moyununa aldı. Mana şoндуктан bu süre suro iretiminen başlangan. Allah'tan nimetlerin moyunga aluda hiç bir mucizanın keregi yok insanga akılını işletse eger. En bir çoğun bir nimet bir insanda Allah boğru kenen, içi kenen kılıp koygandığı. Anas radıyallahu anh aytat, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunday içi kenen, köngülü kenen, boğru kenen adam ile bir gün mağa bir iş buyurdu. Anas radıyallahu anh jaş bala bolçu, jolda ketip bara jatıp, jaş baldardı körüp kaldı. Janagı baldar menen koşulup oynap ketti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurgan işi, jumuşu esinden çıkıp kaldı. Aradan biraz vakit ötkönden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Anas'ты öz izley başladı. Karasa baldar menen oynap jürek. O Anas, men seni bir işke dayındap jibergen emes bilem dep aytты. Oşonda emi ketip jatamın dep aytты. Şonda Anas radıyallahu anhu mına emi ketip jatamın dep жооп berdi. Allah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ana oşonda külüp koydu. Hiç bir nerse aytkan jok. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir misal. Allah al kişinin köngülün keng kılıp koygonu. İnsanın baktulu kıla turgan nerse köngülü açık bolsun. İnsanın köngülü kenen, içi keng bolbosa al özün özü jep götürür. Allah köngülді tar kılıp koysa bu balaya болады. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına düşkön kıyınçılıklar, müşrikler tarafından bolup turgan ziyandar, Allah köngülün keng kılıp koygondugu müşriklerden ziyanın oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tasiri bolboy kaldı. Oşol keng kılıp koygondan keyin kökürögünü. Müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ısımın teskerisince odarıp, okup alıp oşol Muhammed degen ısımdı müzemmem dep sөгüşetele Peygamberimiz. İç tar bolsa çoğun saray üylörgө de adam balası sıkpay kalat. Toğuk kepede üyde yaşasa da insan köngülü kenen bolsa bu çoğun bir nimet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keng peyil kılıp koyulgandığına jaşoodо misallar köp. Ayşe enemiz bir jolu tabakты urup sındırganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkkan jok. Bir hadiste oşol adamlar kelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mınday dep aytadilar. A'tini min malillahi'llezî a'tak la min mali abike ve la min mali ummik. Bir Arabi kelip
өзүнүн мал мүлкүнү пайгамбарыбызга тапшырып койгондой, Аллах Таала берген малдардан бизге дагы бербейсиңби деп айтат эле. Сенин атаңдын жана апаңдын малы эмес, бериң деп айтышат эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күлүп, жакшы жылмайып, анан берет эле ошол мал мүлктү. Бир нерсени инсан жашоодо окуса, аны кайра амал кылууда ошол нерсе эки башка нерсе болот. Мына ошондуктан окуп коюу бул башка, ал эми аны амал кылуу бул орду башка болот. Мына ошондуктан мына ошол эки нерсе бириккенде гана инсанда жакшылык болот. Бир инсанга жакшылык кылып отурса, бул мал сеники да, атаңдыкы эмес, жээнеңдики эмес деп бер мага деп айтса, бул ошол жакшылык кылып турган инсан бул атасынан жана апасынан алынып сүйлөнгөн убакытта бул ошол инсанга ооруп атат. Ар бир инсанга бул нерсе ооруп атат. Анас радиаллаху анху айтат, Мадинада бир жинди бир чору аял бар эле. Жанагы жини болгон чору бир күн келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алып кетти. Бир жумушум бар, балан жерде ошону бүтүрүп келели деди. Бул чору болсо, экинчиден жинди, акылдан айныган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башка бирөөнү жиберип койсо болот эле, бирок ошол чору аял артынан басып барып, анын жумушун бүтүрүп берди. Бардык адамга жардам берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгонго чейин жардам берген. Биринчи вахий түшкөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам титиреп коркуп калганда, Хадича энебиз, сиз кыйналгандарга жардам бересиз, муктаждардын муктаждыгын кандырасыз, колунда жокторго жардам бересиз деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды тынчтандырган. Жүрөгү тар адам жашоодо эч бир жакшылыкка жетпейт. Мен юридиллаху ан яхдиху яшрах садраху лил-ислам ва мен юрид ан юдиллаху яж'ал садраху даййқан хараjan кааннама ясса'аду фис-сама. Аллах кимди адаштырууну кааласа, анын көңүлүн тар, сыгылган кылып коет. Адам адашуусунун башы, ошол адамдын, ошол кишинин адашуусунун башаты, башы, көңүлү, жүрөгү тар кылынып коюусу. Кудум асманга көтөрүлүп кетип жаткан адамды жүрөгү сыгылып кетип жаткандай. Мына Аллах Таала кимди хидаят кылса, аны жүрөгүн исламга ачып коет. Көкүрөгүнү кең кылып коет. Ал эми кимди адаштырууну кааласа, анын жүрөгүнү, ошол көкүрөгүнү тар кылып коет. Эми бунун мисалы, кудум асманга адам көтөрүлүп жаткан кезде адамдын жүрөгү сыгылып, дем жетпей барат. Жана ошондой эле инсан ошол асманга көтөрүлгөн сайын атмосфера басымы ошол башталып, ошол көтөрүлгөн сайын инсан сыгылып калат. Суунун астына кирсе дагы сыгыла баштайт. Кээ бир адамдарда Аллах адаштырууну кааласа, мына ушундай кылып коет. Куран сүннөт уккан сайын көңүлү сыгылып кете берет. Эмне үчүн мындай болот? Жүрөгү тар кылып коюлган. Бул адашкан адамдарда Аллах бул аятта, мына ушул аятта айтат, акырында айтат: "Кезалике яж'алуллаху риджса, кезалике яж'алуллаху риджса алаллазина ла ю'минун." Аллах Таала мына ушундай ыпластыкты ыймансыздарга салып коет деген. Ыйманы жокторго таштап коет. Адашуу нажасатын ыйманы жокторго таштап коет. Кээ бир адамдар исламда жүрүп, исламга көңүлү тар. Исламда бир түрмөдө жашагандай жашайт. Орозодо кээ бир адамдар түрмөдө отургандай өзүн сезет. Абгаду риджал илаллах мубтагин фил ислам суннатал жахилия. Аллах Таалага эң Аллахтын ачуусун келтирген эң жаман кишилер исламда жашап туруп, жахилият жашоосун жасаган адам. Жахилият амалыны, жахилият жашоосун жасаган адам. Ошол жахилиятты талап кылган, ошону каалаган адам. Мына ушундай адамдарга Аллах үстүнө нажасатты оодарып коет. Исламий жашоону жакшы көрбөй калат. Күнөө майданына түшүп калса сүйүнөт, жыргайт. Эркиндикке чыккандай, ошол бир түрмөдөн чыгып, өзүн бир эркин сезген адамдай өзүн сезет. Масалул бахили вал мунфиq камасали ражулайн алейхима жуббатан мин хадидин мин фуддийхима ила тарaqihima. Сараң адам менен берешен адамдын мисалы мына хадисте келет. Алар экөөсү үстүнө бир темирден соот кийген адамга окшош. Көксүнөн баштап моюнуна чейин темир кийген адам. Ошол көкүрөгүнөн баштап ошол моюнуна чейин темир кийген адам. Ошол бир соот кийген адамга окшоп жатат бул жерде хадисте. Берешен адам дайыма берешендик кылып малынан берсе, жанагы үстүндөгү темир соот кийим кеңейип бара берет. Ошол көксүнөн ошол ылдый карап түшөт. Ошол баш тараптан ылдый карап түшөт. Киндигине чейин, тизесине чейин.
Анан ылдый түшүп барып бүт денесин темир соот каптап калат. Бармактарынын учуна чейин жаап калат. Анын артындагы изин да өчүрөт. Берешен адам канча берсе үстүндөгү темир соот өсүп отуруп, кеңейип отуруп, аны коргоп калып жатат. Садака бул душмандан коргой турган темир соотко окшотулуп жатат. Бүт денесин темир соот каптап калды, ага шайтан зыян бере албайт дегени, артындагы изин өчүрөт дегени, күнөөлөрүн да өчүрүп жиберет деген. Эми садака бере берсе, дененин бүт тарабын темир соот кийим каптап калат экен. Бул темир соот каптап калганы бул шайтандан коргойт дегени. Ал эми артындагы изин өчүрөт дегени, бул ошол күнөөлөрүн өчүрүп жиберет дегени. Ал эми сараң болсо, ошол бакылдык кылган инсан, сараңдык кылган инсан, ошол бакылдык кылган сайын, сараңдык кылган сайын анын үстүндөгү темир соот тарып барат. Кала берсе, соот ошол темир соот денесине жабышып, аны дем ала албай турган абалга салып коет. Ал адам үстүндөгү соотун кеңейтиремин дейт, кеңейбейт. Инсандын тапкан мал мүлкү мына ошол темир соотко окшош. Же өзүнүн пайдасына иштейт. Аллах жолунда садака берсе, эгер мындай кылбаса, тар соотту кийип буулуп калган адамга окшойт. Мал дүйнө менен көңүл тарып калса, бул да бале. Бул бир бале, бул бир эле аяттан келип чыгып айтып жатабыз. Алам нашрах лака садрак. Мына ушул аяттан келип чыгып айтып жатабыз. Кээ бир адамдар кайгыга түшүп, ойго батып, сыгылып калса, мындай абалда эмне кылуу керек? Эми маселенин бир тарабы инсан кайгыланат. Кээде жүрөгү сыгылып, эч бир нерсе жакпай калат. Мунун дуасы барбы? Албетте, кайгы капага түшүп, ойго батып калса, буулуп калса, эмне кылуу керек? Шариятта мунун себептери айтылган. Биринчиден, инсан эмнеге кайгыга, ойго батат? Инсан Аллахтан алыстаганы себептүү кайгыга түйшүккө түшөт. Ошол кайгыны башка бир нерселер менен артып салганга аракет жасайт. Анан ошол нерселер ошол инсандын калоосун кандыра албайт. Жана да күчтүүрөөк нерселерди издейт. Мына ошондо күнөө жасоо келип чыгат. Бул кандай болот? Негизи өзү инсан эмне каалап жатканын билбейт. Инсан Аллахка муктаж кылып жаратылган. Мына ошондуктан Аллахты ас-самад деп айтылган. Ас-самад дегени бүткүл жаратылган махлуктарда муктажсыз дегени. Кала берсе, бардык жаратылган махлуктар ага гана муктаж дегени. Аллах тааласыз жашай албайбыз. Аллах тааласыз жашай албайсыз. Аллах тааласыз жашай албайсыз дегенде, ооба. Аллахым сенсиз жашай албаймын дегенде эмес. Аллахка байланып турбастан жана Аллахтын буйругуна баш ийбестен, Аллах кайтаргандан кайтпастан бактылуу жашай албайсыз деген. Канчалык Аллахтан алыстансаңыз, кайгы капага батып жашайсыз. Эгер бүткүл дүйнө колуңда болсо да, жегениң алдында, жебегениң артында болсо да, түрдүү күнөөлөр кайсыл жерден келип чыгат? Инсан Аллахтан алыстагандан кийин эмнени каалап жатканын билбей, бардык нерсеге мурдуну тыгып көрө берет. Анан түрдүү күнөөлөр пайда боло берет. Канбайт, жанагы кайгыдан, ойдон кутула албайт. Дагы башка күнөөнү жасайт. Адамдар мына Аллахтан алыстагандан кийин арам, бузук иштерге кол урат. Зына кылат, зына кылып жүрө берет. Акыры канбайт. Жүрөгүндө бир тынчтык таппайт. Муну көңүлүндөгү сыгылуу, ошол муну менен көңүлүндөгү сыгылуу кетпейт. Күнөөнүн түрүнө барат. Анан ичет. Дагы кетпейт ичүү менен. Анан чегет, наша чегет. Дагы кетпейт. Тереңдеп кете берет. Булар менен көңүлүндөгү сыгылуу кетпейт. Дагы жаңыча күнөөлөргө барат. Карасаң, эркек менен эркек кошулган. Бул да аны кандырбайт. Көңүлүндөгү сыгылып турган нерсени кетирбейт. Көңүлү толбой жатат. Дагы бузула берет. Оюна келген нерсени жасайт. Ар кандай күнөөнүн, арамдын түрүн жасап баткакка бата берет. Негизи билбейт ичиндеги каалоосу Аллахка кайтууну каалап турганын. Мына ушуну таба албай бардык нерселерди сынап көрөт. Убактынча ичиндеги ошол каалап турган нерсе кеткендей түйүлө берет. Бир аз отуруп ошол нерсенин кеткендигин сезет, бирок ошол нерсе бир аз убакыттан кийин дагы кайталанып, сыгылуу көкүрөгүнө топтоло берет. Эми мына ошол инсан ошол ичиндеги нерсе Аллахты каалап жаткандыгын билүүбүз керек. Ошол ичиндеги нерсе Аллахты каалап жатат. Аллахтан алыстап кеткен таба албай жүрөт ошол нерсе. Кудум жаш бөбөк ыйлай берет, тамак бересиз ыйлайт. Кээде бир нерсени берип сооротосуз, бирок дагы ыйлап калат. Негизи ал бала энесинин койнуну каалап жаткан. Энесинин ошол көкүрөгүндөгү сүтүнү каалап жаткан болот. Ошол энесинин койнуна кирсе тынч болуп калат. Инсан өзү негизи Аллахка кайтса тынч болуп калат. Напсы калоо ушундай кылып жаратылган. Аллахтан алыстаган сайын инсан сыгылат.
Аллах муну өз сөзүндө айткан. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Ким Аллахтын зикринен жүз бурса, ага тар жашоо бар. Куран сүннөттөн, мына ошол зикирден, шарияттан жүз бурса, ага тар жашоо бар. Сыгылуу жашоосу бар. Мына караң, сыгылуу, ой басуу, жүрөккө эч нерсе батпоо, бул кайсы жерден чыгат? Аллахты эстөөдөн, зикирден, жүз буруудан чыгат. Аллахтын зикри дегени бир гана субханаллах, алхамдулиллах деген эмес. Мындан максат Аллахты эстеп жүрүү дегени. Бир ишти жасайсызбы, ошондо Аллахты эстөө. Бир күнөөгө ошол душ келип калганда, бир күнөө келип калганда, Аллахты эстеп кетип таштап койдуңуз. Бирок бир парызды жасоо керек, бир сүннөттү аткаруу керек. Ошол учурда мен ошол парызды аткарбасам, Аллах жазалайт деп сезип, эстеп, ошол парызды буйрукту аткарууңуз, мына ошол нерсе. Мына ошонун баары Аллахты эстөө деп аталат. Ошол учурларда Аллахты эстебесеңиз, анда Аллах Таала айткандай тар сыгылуу жашоо бар. Жана ва нахшуруху яумал қиямати ама, кыямат күнү аны биз көр, сокур кылып тирилтебиз деген. Кала рабби лима хашартани ама ва кад кунту басира. Алла айтат: о Раббим, эмне үчүн мени көзү сокур кылып тирилтирдиң дейт. Кала казалика татка аятуна фанаситаха ва казалика ал-яума тунса. Аллах айтты: дүйнөдө сага дагы биздин аяттар келгенде көрүп туруп көрмөксөң, билип туруп билмексен болгонсуң дейт. Сен да мени эстүүнү унутканың үчүн сен да унутулдуң. Бул сыгылуу Аллахтан алыстагандан келип чыгат. Кээде инсан сыгылганда ага сырткаркы бир себеп болуп калуусу мүмкүн. Жашоодогу кыйынчылыктар же болбосо жалгыздык. Мындай абалда инсан Аллахтан сыгылып кайгы-капага түшүп калуудан Аллахтан коргонуу суроосу керек. Сыгылуу ыңгайсыз абалга түшүү деген инсан табиятында бар нерсе. Ошол ыңгайсыз бир абалга түшүп калганда сыгылып калуудан Аллахтан сактоо суроосу керек. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайым айтып жүргөн дуасы бар эле: Аллахумма инни аузу бика минал хамми вал хузн. О Аллахым, мен сенден коргоо сураймын сыгылуудан жана кайгы-капага түшүп калуудан деген. Алхам дегени инсан келечегин ойлоп гам кылат, түйшүк кылат, түйшүккө батат, өзүн өзү жеп бүтүрөт. Мына ошону хам дейт, гам деп койду. Хам. Мына ушундай Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям коргоо сурады. Эми вала хузундан коргоо сурады. Хузун дегени инсан өтүп кеткен нерсени ойлой берет. Кээ болуп өткөн жашоосундагы нерселерди ойлоп сыгыла берет. Бул хазан дейилет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям экөөдөн коргоо сурады. Алхам вал хазан. Ошол хам жана хузун же хазан. Анткени инсан келечекке жетпейт. Ага жетесизби же жокпу, аны гамын кайгысын кылып эмне кереги бар? Өтүп кеткен нерсе, колдон кеткен нерсе. Аны эмне кыласыз? Аны кайгысын кылып экөөсү тең инсанга пайда алып келбейт. Зыян алып келет. Мына ушул дуаны жаттап алуу керек. Аллахумма инни аузука минал хузни, минал хамми вал хузн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол коркоктуктан, кайгы-кападан, сыгылуудан коргоо сураган, карыздан коргоо сураган, инсандардын жамандыгынан коргоо тилеген, мына ушундай жаман абалдарда коргоо сураган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Вадана анка визрак. Кийинки аят эми алам нашрах лака садрак. Эми кийинки аят вадана анка визрак. Сенден күнөөлөрдү алып салдык. Курандын бир мужизасы, аяттар кыска болгону менен мааниси терең. Бул махлуктарды алсыз калтыруу. Көңүлүңдү ачып койдук. Желкеңден, ошол иниңден, ошол белиңден күнөөлөрдү алып салдык. Күнөөлөр алынып салынбаса жашоо тар бойдон кете берет. Исламга кирген көңүл ачык, бирок күнөө жүгүн үстүнө минип турган күнөөнү алып салынган эмес. Ошол үстүнө минип турган күнөө алып салынган эмес. Анда күнөөнүн таасири тура берет. Ошондуктан сенин күнөөңдү ачып, сенин күнөөңдү алып салдык. Ошондуктан сенин көкүрөгүңдү ачып, күнөөлөрүңдү ошол калтырбай алып салдык. Мына ошондо сага эмне күнөөлөрдүн таасири калбай калды. Бул күнөөлөр ушундай күнөөлөр. Кандай күнөөлөр? Аллах Таала өзү сыпаттайт. Аллади анқада захарак. Ал сенин иниңди, ошол желкеңди, белиңди эзип турган. Нақил дегени бир айванга жүк артылса, жүк оорлосо, бир кыйчылдаган үн чыгат. Бир эшекке же бир атка же бир айванга жүк артылган убакытта ошол айвандан бир нақил деген бир үн чыгат. Ошондой айтканда, ошол чыккан үндү нақил деп айтылат да. Ошол бир кыйчылдаган же бир гырчылдаган үн чыгат. Мына ошол нерсени араб тилинде нақил деп аталат. Аллах Таала элчисине айтып, биз
сиздин артыңызды ошол белиңди кыйчылдаткан же кыйчылдаткан күнөөлөрдү алып таштадык. Аллахтын элчиси күнөөкөр адам беле? Жок, албетте. Бирок каталашкан бар эле. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Аллах сени өткөнкү жана кийинки күнөөлөрдү кечирди. Күнөө бар экен саллаллаху алейхи вассаламда да. Бирок бул күнөөлөр чоң күнөөлөр эмес. Уурулук, зынакорлук, ошол кичине зулум, мындай мындайча айтканда кичине күнөөлөр, мындай күнөөлөр чоң күнөөлөр эмес. Каталашуу бардык пайгамбарларда болгон. Адам алейхиссалам бейиште тыюу салынган мөмөнү жеди, бейиштен чыкты. Мына ошол себеп Аллах мына ошол кичине күнөөлөрдү сенин белиңди кайырган күнөө деп айтып жатат. Кичине күнөөлөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам белин гырчылдатып койсо, кыйчылдатып койсо, кайрып койсо, кичине каталары. Бирок үмүт бар. Ва саддиду qarribu. Мүмкүн болушунча туурадан болууга аракет кылгыла, колдон келишинче тууралыкка жакындаша бергиле, анан ушуга жакындаша бергиле деп мына ошол туп-туура, албетте эгер карай турган болсок, туп-туура адам жок. Ар бир адам каталашат, бирок инсан баласы тууралыкка аракет кылуусу керек. Пайгамбарыбыздын хадиси азыр айтылгандай. Күнөөдөн таза адам жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын иштихади бир өзү бир аракет кылып бир жасап койгон бир каталары бар эле. Иштихади бир каталары бар эле. Алар бул орунда айтылып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгына чейин андан кийин да кичине күнөөлөр бар эле. Муну муфассирлер ошол Даххак, Катада жана табииндер да риваят кылышкан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кичине күнөөлөрү, каталары бар эле. Айырмасы Аллах аларды кечирип койду. Иштихади каталары дегени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү өкүм кылып ката кылып коет эле. Абаса сүрөсүндө бир кедей келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабарын бүркөп, ошол кашын чимирип, жүзүн буруп алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аялдарын разы кыламын деп, ошол балды менен чоруну өзүнө арам кылып алды. Бал менен чоруну өзүнө арам кылып алган. Ошондо аяттар түшкөн. О Аллахтын элчиси, аялдарыңдын разылыгын деп, ошол бал менен ошол чоруну неге арам кылып алдың деген мына ушундай эскертүү бир аят түшкөн. Бул ошол Кур'ан-ы Керимде бир сүрөдө келген. Аллах алам, ошол Мужадала сүрөсүндө болуш керек. Аллах алам. Жана ошондой эле Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Бадыр туткундардын акчасын алып коюп жиберебиз деди. Аллах аят түшүрдү. Ма кана ли набийин ай якуна лаху асра. Туткундарды коюп жибербей өлтүрүү керек эле деген аят түштү. Аллах бул катасын да кечирди. Мунафык сыпат адам келип, "О Мухаммад, бизге рухсат бер, биз жихадка чыкпай эле коёйлук" дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыкпай кое бергиле деп рухсат берди. Аллах аят түшүрдү. Афаллаху анка лимазин калахум. Аллах кечирсин, эмнеге аларга чыкпай кое берсеңер боло берет деп рухсат бердим деген. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам амекиси өлгөндө Абу Талибке истигфар айтты. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Ошол пайгамбар үчүн дагы, момундар үчүн дагы, мушриктер үчүн истигфар айтканы болбойт. Эгер алар эң жакын туугандары болсо дагы, аларга акыйкат баяндалгандан кийин жана ошол тозок ээлери болуп ажырап бүткөндөн кийин. Албетте алар Асхабул Джахим, тозок ээлери. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Убай өлгөндө, ушул мунафиктардын башчысы Мадинада ушул кишиге жаназаны окуп койду. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ماتوا وهم فاسقون. Алардын бирөөсү өлсө намазын окуба деди Аллах Таала Тауба сүрөсүндө аят түшүр. Алардын кабырынын алдында турба. Алар Аллах жана элчисине капыр болгондор, жана алар ошол фасык болуп өлгөндөр деп. Эми ойлобоңуздар, Аллахтын элчисин күнөөкөр деп айтып жатат деп. Аллах Таала ал кишинин күнөөлөрүнө, каталарын кечирип койгон. Аяттардан келип чыгып айтып жатабыз. Кийинки аят "Варафа'на лака зикрак", жана биз сенин атагыңды чыгардык. Көңүлүңдү кең кылып күнөөлөрдү азайтуу керек, көңүлдү кең кылып күнөөлөрдү азайтуу керек. Мына ошентип инсандын даражасы көтөрүлөт. Күнөөлөр кечирилүүсү менен инсандын даражасы көтөрүлүп жатат. Күнөө кылуу менен инсан бир төмөн өтө бир жаман бир даражага түшүп кетет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ысымынын улуктугу тууралуу муфассирлер имам айтат, качан Аллах ысымы келсе, ошол Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын ысымы анын жанында зикир кылынат. Ошол калима ла илаха иллаллах Мухаммаdur Расулуллах дагы буга далил, азан икаматта дагы, ат-тахиятта дагы, кыяматта дагы
Hiç bir insan ошол şafaat kıla alбаганда, hiç bir peygamberler şafaat kıla alбаганда, al kişi şafaat kılат. At-tahiyyatta, qamatta, la ilahe illallah'ta Allah'ın zikrinen, Allah'ın isminin zikrinen keyin, Allah'ın isminden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi aytılınat. Jana oşondoy эле kıyamat günü dagı hiç bir peygamber şafaat hukukuna ошол эмес болгондо, ошол эч ким шафаат кыла албаганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шафаат кылат. Бейиштеги эң жогорку мартабада болот. Мына ушул даражаларга да дүйнө жана акыретте жетүү үчүн эмне кылыш керек эми? Фа инна ма'ал усри юсра. Эми Пайгамбарыбыз ушунчалык даражаларга жетүү үчүн албетте кыйынчылык менен бирге жеңилдик бар эми. Кыйынчылыктарды басып өтүү керек. Эми фа инна ма'ал усри юсра деген эмне? Албетте кыйынчылык менен бирге жеңилдик бар. Бул аяттын мааниси кандай? Albatta kıyınçılık menen birge жеңилдик бар. Бул сүнөнүн негизги маңыздуу орunu мына ушул аят. Эмне максатыңа жетүүнү кааласаң, алдыңда эң биринчи кыйынчылык бар. Кыйынчылык менен жеңилдик келет. Эмне нерсени инсан каалабаса, ошол иште кыйынчылык бар. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Мына Аллахтын убадасы бар, кыйынчылыктан кийин жеңилдик беремин деген. Кыйынчылыктан кийин жеңилдик неаматы келет. Кыйынчылыксыз эч бир максатыңа адам баласы жетпейт. Эч бир максатына жетпейсиң. Кыйынчылыксыз эч бир максатка жетүү бул максатка ылайыктуу иш дагы эмес. Усул илиминде айтылат, ал-хукму ядуру мa'al илля. Өкүм себепке байланыштуу, канчалык себеп табылса, канчалык инсан Аллах жолунда кыйналса, дүйнө акырет сыйдыгы болот. Мына ушул аятты дагы бир ырастап кетели. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Мына ушул аят, мына ушул Аллах Тааланын уадасы бар да, Аллах Таала ошол бир жакшылыкка жетүү үчүн ошол кыйынчылыктардан кийин жеңилчиликтерди кылып койду дейт. Эми талак, машул аят Талак сүрөсүндө келген. Мына ушул Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra деген. Талак эр катын жаңжал келишпестик маселесинен кийин, мына ушул аят Талак сүрөсүндө келген. Мына ушул талак маселесин баарыңыздар жакшы билесиздер. Эр катын жаңжал келишпестик маселесинен кийин жана өзгөчө нафака маселесинен кийин айтылган. Эр күйөөсүнө аялына арызданат. Kүйөөсү аялына разы эмес, аялы күйөөсүнө разы эмес. Аллах Таала мына ушул аят тууралуу айтат. Лиунфиq зу саатин мин саати. Мунун мааниси кандай? Акчасы бар адам барынча берет. Ва ман qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Bir адамга рызкысы ченелген болсо, алда Аллах бергенче берет. Ушул аяттын уландысында ла юкаллифуллаху нафсан илля ма атааha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ana Allah eç kimde özü bergenden aşıkçasına majburlabайт. Allah ayaldarga eskertүү bergen. Bir erkek var, akçası var. Andan sura. Bir erkek var, anda yok. Emneni surayt andan. Allah bergenimden aşıkçasına mildettendirбесем pendeni bir ayal kelip yerinin yok nerseni talap kılat. Keyin jogorku aytılgan ayat kelet mına. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Oşol Allah Taala kıyınçılıklardan keyin жеңилчиликти кылып койду. Материалдык тарап ошол ери кыйналса, bir ayal sabır kılsa, эми күйөөсүнү материалдык тарабы жетишсиз болсо, ошол колунда жок болсо, bir убакытка чейин ошол ayal sabır кылса, Аллах Таала аятта айткандай, кыйынчылык жашоодон кийин жеңилдик жашоону беремин деп атат. Бардык адамдын жашоосуна бул нерсе өткөн. Белгили bir убакытка чейин eri катын деген нерсе кыйналат. Бардык адамдын жашоосунда бул нерсе бар. Ажырашуулар көп мунун айынан азыркы кезде. Эринин абалын аныктабай туруп эле сурай берет. Эриде болсо берет ал. А мейли болсо, бай болсо сурасын. Алалы берет. Ал эми жок болсо эмне кылсын? Үй бүлө куруп жашаш үчүн, аны түптөө үчүн кыйынчылык болот. Анын артынан жеңилдик келет. Мына ушул нерсе Шарх сүрөсүнүн тамыры болот мына ушул аят. Fa inna ma'al usri yusra. Эми андан кийин дагы инна мa'al usri yusra, албетте кыйынчылык менен бирге жеңилдик бар дейт. Эми дагы бир Аллах Таала бир таакиттеп, растап, тасдыктап, дагы бир аят менен тасдыктап койду бул нерсени. Шариятта бир эреже бар. Ал-машаккату tajlibu taysir. Ар кандай кыйынчылык өзүнүн артынан жеңилдикти талап кылат. Пайгамбарыбызга берилген неаматтар кыйынчылыктардан кийин берилген. Бул аяттан ошол хадис келди. Лан яглиба усрун юсрайн. Bir kıyınçılık iki жеңилдикке üstün келе албайт дейилген. Анткен Аллах Таала айтты: "Fa inna ma'al usri yusra." Usurdu allam менен келтирди мына. Usur деген сөздү, кыйынчылык деген сөздү alif lam менен келтирди. Эки аятта дагы al usur
Biri keldi. Al-usrul awwal wa huwa usrul thani. Birinchi qiyinchilik, ikkinchi qiyinchilik. Ökö bir ele qiyinchilik. Yemi fa inna ma'al usri yusra. Yemi yusra alif lamsiz kelgan. Jengillik so'zi alif lamsiz kelgan. Bir qiyinchilik kelsa ortidan iki jengillik keladi degan. Fa iza faragta fansab, yemi keyingi oyat. Yemi qachon namozdan bo'shasang, yemi tirishdi, harakat qil. Va ila robbika farg'ab, jana robbingga g'ana untul. Ko'kraklar ochilib, günöler tөгülüp, günöler kechirilib, anan ibodat qilib o'tdi degan. Qachon bo'shasang robbingga ibodat qil. Bizde bo'shasang fa iza faragta fal'ab. Bizde bo'shasang, bo'shab qolsang o'yna degan. Ne gelse bu. Dese tushunib qolganmiz hozir. Eğer boşasang o'ynab qol, jirg'ab qol. Bu oyatning tafsirinde ulamalar aytadi: "La takun minallazina iza faragu la'ibu." Sen boşasa o'ynay turganlardan bo'lbog'in deydi olimlar. Mo'minda bo'sh vaqt bo'lmaydi ekan. Likulli amalin shirratun va likulli shirratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghayri zalik faqad halak. Musnad Ahmad ve Sahih Albani rahimahullah. Her bir amaldın qayratlı vaqtısı bulup. Her bir qayratlılık boşaşı vaqtısı, her bir qayratlılıktın oşol boşaşı vaqtısı bulup. Emi susayat adam. Bunday aytganda charchayt. Kede adam ayabay bunday aytganda qızılıp oşol ibadat kılууну kalap kalat. Kede boşaşıp kalat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu nerseni bizge tarazalap koydu. Kimdin boşaşı vaqtı sünnetime qarab bolsa şol insan uttu. Sünnetime layık bolsa al insan bereketke joluktu. Misalı bir adam nafil namaz okup charchadı. Jatıp zikir kılsın. Bu iş benim oğuz menine zikir kılış. Emi Kur'an'da okup charchadı. Emi anı okusun. Emi bu jana jumuş emes de bu. Eğer süylöp mına şunday uğup da charchagan bolsa anda süylöbösün, oylonsun. Jaratılgan mahluklarga oy jugurtsun. Bir ibadat türünden ikinci bir ibadat türüne kirip keteveradi. Mo'min kişide yaşoosunda mına şunda boş vaqt degen nerse bolboyt. Mına şol ibadattın türlenösü. Mo'min adamda beker vaqt bolboyt eken. Biz mına şol Şarh surasının kıskaça tafsirinin mani mağızı menen düşünüp çıktık. Nektefi bihada. Subhanakallahumma hamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.